дүйнө таанымыңды кеңейте турган болсоң, өзүңдү тааныйм десең, сенин туулган күнүң дагы, айың дагы, жылың дагы сен жөнүндө көп нерселерди айтып берет. Өзүңдүн туулган күнүң, айың, жылың менен эле сен кайсы сапаттарың артыкчылык же кемчилик сапаттарың жоксо, өзүң жөнүндө кыска маалыматты билгиң келет да. Мини разбор дегенде эмне кылабыз? Ошондо биз өзүбүздү таанууда, же болбосо жанды таанууда деп айталычы. Бүгүнкү күндө аябай инсандык өсүү, жанды таануу же болбосо өзүң менен иштөө болуп атпайбы? Мини разборго келгенде дагы, мини разбордо өзүңдүн туулган күнүң, айың, жылың менен эле сен кайсы сапаттарың артыкчылык же кемчилик сапаттарың жоксо, өзүң жөнүндө кыска маалыматты билгиң келет да. Бүгүн биз баарыбыз билебиз, өзүбүздү билебиз, жакшы тааныйбыз, мен ошондоймун дейбиз, мен ушундаймын дейбиз да. Бирок өзүбүздү өзгөрткүбүз келбейт. Бирок менин эң күчтүү сапаттарым бар, артыкчылыктарым бар, мыкты компетенцияларым бар, бирок аларды көрбөйм. Эмне үчүн дегенде, мындай рамканын ичинде эле чектөрү. Ал болсо кайсы жерде? Аң сезимде да. Аң сезимде болот, болбойт. Андагы менин ишенимдерим ушул нерселер мени кармап тура берет да. Эгерде сен дүйнө таанымыңды кеңейте турган болсоң, өзүңдү тааныйм десең, сенин туулган күнүң дагы, айың дагы, жылың дагы сен жөнүндө көп нерселерди айтып берет. Даже сен өзүңдү карап жатканда, өзүңдүн ичин казып жатканда, даже көп нерселериңди билбейсиң. Ушинтип адамдар өмүрүн өткөрбөгөн өмүрлөр бар. Жөн эле текке кеткен өмүрлөр бар да. Нечен бир таланттар калып кеткен, ачылган, жана көнөргүс өнөрлөр калып кеткен. Өзүн тааныбагандыктан, баягы ачка алып чыкпагандыктан. Бизде кандай? Болот, болбойт менен жашай беребиз да. Өзүбүздүн комфортубуздан чыга албай эле болот менен жүрө беребиз да. Эгер мини разбор алам десе, өзүм жөнүндө бир аз жакшы билгим келет, көптөн бери изденип жүрөм, же болбосо эмне үчүн менин бизнесим жакшы жүрбөй жатат, эмне үчүн мен жолдошум менен жакшы тил табыша албайм дей турган болсо, же болбосо менин балам азыр окууга тапшырып жатат, же болбосо мен азыр 1-класска баламды берип жатам, ал азыр психологически даяр болбой жатат, мен кандай кылышым керек деш керек. Анткени 1-9-га чейинки сандын ар биринин өзүнүн программасы, өзүнүн энергиясы, өзүнүн калыптанып калган мүнөзү бар. Мүнөздү өзгөртсө болот. Темпераментте андагы туубаса өзгөртө албайбыз. Ошондон биз ошентип баланын нугундай энергия салып беребиз программасында, чоң адамга эненикинде, же болбосо атаныкындай, сен моундай санда экенсиң. Мисалы, 6-2 деген санды ала турган болсок, туулган күнү 15-инде. Ал же болбосо миссиясы 2 болуп калды, 6-2. Ал адам өзү творчески ачылган жок. Бирок ошол эне кантип баласына даярдык бере алат, жоксо баласынын талантын кантип ачып бере алат. Анткени мен өзүм страдаю. Мен өзүм оякта көнөргүс табатым, жабылып жатат. Мен өзүм тапкан жокмун. Мисалы, мен 2-3 баламды төрөп койдум, мындай, бирок мен өзүм ачыла алган жокмун. Бирок мен балдарымды ачып беришим керек да. Эгер мен жабык болсом, менин назарым түшүп турса, көңүлүм жок болсо, мен дагы жанымдагы адамдарга эмне бере алам? Өзүмдө энергия жок, жанымдагыларга да энергия жок да. 6-2. Бирок ал өзү билбейт ал сандагы экенинчи. Просто өзүн тааный элек. Мисалы, мини разборго келгенде сен 6-2сиң, сен азыр 9-жылың, эмоцияңды жыйна, эшикке чыгып 15 мүнөт басып кел деген рекомендация бергенде, сен азыр дары иче бербе, антидепрессант иче бербе деп айтсаң, ал кабыл алат да, анда мен мындай кылышым керек экен деп жеңил жолго өтөт да. Мына мини разбор эмнеге керек? Мини разбор ушуга керек. Бир аз да болсо өзүм жөнүндө билип алайынчы депчи. Вот санды билген эмне жардам берет? Мисалы үчүн мен өзүм жеке сандын билип алсам, эмне жардам болот мага? Жеке санды билип алганда эмне берет? Жеке сан өзүмдүн мен киммин деген суроого жооп берет. Мисалы, мен азыр эмоцияга алдырып жибердим. Мисалы, жолдо пробка. Азыр бизге тааныш бул нерсе. Мен эмоцияга алдырып атам. Ал эле, бул эле деп дүйнөнү карып жибердим. Бирок ким күнөөлүү? Мен эмнеге ушул жерде турам азыр? Эмне үчүн мен жарым сааттан бери ушул жерде турам? Эмне мен басып кеткен жокмун? Башка ориентирди эмне алган жокмун деген нерселерди бериш керек. Мен каяка баратам 2 саат пробкада отуруп алып деген нерселерди билгенде, эгер менин саным берет, эгер мен 7 боло турган болсом, самоуверенный действип түсүп басып кетем. Эгер мен болсом, мен 1 болсом, саны 1 болсо, 1-19 мен стратегия коем. Так, стратегия кыска багыттарды коем, кыска жолдорду коем да ошол жолго түшөм. Эгер мен 6 болсом, мен лучше азыр мага орун бошотуп бергиле, мен азыр 7:20 жеткече уйкумду кандырып алам дагы, ырдап бийлеп түшүп кетем да. Демек, адам өзүнүн санын билген эмне жардам болду? Эмне болду? Өзүн билгенде, өзүнө жеңил басып аткан жолун, ачып аткан эшиктерин жеңилдик берди.
Мисалы бүгүн биз телефонду ачып атканда код менен ачабыз, 4 же 6 менен. Ал минтип ойлонбойт, кантип телефонду ачам дебейт. Кодду барат да басып коет, кирип кетет. Болду, ачып коет. Так эле ошондой санда бизге ушул нерсени берет. Эң кыска жол. Эми мен миссиямды билген эмне жардам болот азыр мага? Мисалы, ушу мини-разборго келгенде мен миссиямды билсем, эмне жардам болот мага? Эми миссияга келгенде, миссия эмне кылып атат? Мен бүгүн канча акча таап жатам? Эмне үчүн менин акчам миллион эмес? Же болбосо мен ушунча канча жылдан бери ушинтип жүрөм, эмне үчүн каржы маселем чечилбей жатат? Ал сенин миссияң менен чечилет. Миссия бул иш-аракет, бул действие. А эмне үчүн мен тандап алган кесибим турар эмес болуп жатабы? Эмне үчүн мен мынча эле айлыкка иштейм? Деген нерсе бул биздин миссиядан берет. Миссия кызмат, бул служение да. Өзүмө мен кызмат кылып атам, бирок эмне үчүн мага жакпай турат? Ушул нерсе да. Жакшы. Эми мини-разбордон адамдар өз жеке жылын берет да, Жеке жылын берет. Ошо жеке жыл деген кандай болот? Анан ал жеке жылын бергенде эмне жардам болот мага? Жеке жылды билгенде, бүгүнкү күндө мен эмне кылышым керек? Могу жылды бүгүнкү күндү кантип өткөрүп жибербейм? Анткени биз мындай да кайталанган жашоодо тегерменденде ташында айланып келе беребиз да. Бирок токтоп туруп секирип кетсе болот, токтотуп койсо болот, өчүрсө болот да. А бир аны кылбайбыз да айланып жүрө беребиз мынтипчи. А мага жыл келет. Могул жылы сен жаңы иш башташың керек депчи. А мага 9-жыл келет, 9-жыл биз завершать этишибиз керек. Баарын иреттеп токто, айлана бербей, башка жол издеп тап дейт да. Ар бир жыл ушул нерсени билет. А эгер сен өзүңдүн жылыңды билип алсаң, мисалы 8-жыл келип атса, мен бизнесимди расширять этпейм. Бирок мен давно хочу да, миллион оборот эмес, мен 3 миллиард оборотто туруш керек деген максатым бар. Бирок 8-жылда мен аны кылбашым керек. Осознанно. 9-жылды пропускать этип, даярданып туруп, 1-жылы кылсам, мен ага эселеп жетем. А 8-жыл чыкса болбойт белем. 8-жылы көбөйтпөйбүз. Анткени ал кайра айланып келе эле жокко чыгартат. Жыл кармический. 8-жыл. Аны ушул жерден дагы айта кетели, азыр ким мини-разбор алгысы келип атса, ким өзүн тааныгысы келип атса, төлөм жүргүзүп, 600 сом төлөм жүргүзүп коюп туруп, мини-разбор алсаңар болот. Как раз ысыктан пайдаланычы. Азыркы коомдо болуп жаткан нерселерди айтсак деле болот. Пример келтирипчи, жылдын биз 9-жылда жашап атабыз да. 9-жыл бул общий, дүйнө жүзү боюнча 9-жыл да. Анан кээ бир адамдардын жеке жылдарында деле 9-жыл иштеп атат азырчы. Мисалы, биз бирөөнү кеп кылбайбыз, бирок тем не менее да бүгүнкү күндө коомдо болуп жаткан, биздин кыргыз элибизде болуп жаткан Шератон окуясы да, Асур Молдокматовдун артында. Бирок ал киши эч кандай эчтеке кылган жок. Ал өзүнүн нугунда жүрөт, баары жакшы. Бирок 9-жыл, өзүнүн жеке жылында 9-жылда мен пример. Мен өткөндө ошо За справедливость деген өзүнүн энергиясы 3 да, анан карайынчы кайсы сандар экен деп кызыктым. Карасам, именно келгенде 9-жыл. 9-жыл год разрушения. 9-жылда эмне деп айтат? Сен канча жылдап топтоп келген нерсеңдин баары бир күндө жок болот. Жанагы чыгы төгүлөт деген нерсе да. Результатка жеткен эмес ба? Жок, ал результаттан не зависит. Результаттан не зависит. Анткени анын жылы 9-жыл. Каалайсыңбы, сен жакшы болосуңбу, жаман болосуңбу, боло турган нерсе болот да. Кандай болот? 9-жылы келди, 9-ай өтүп кетелек, переходко кирелек да. А именно 7-чи, 8-чи, 9-чу айларга келдик биз азырчы. 2025-тин 7-чи, 8-чи, 9-чу айларына келдик. Бул убакта бир эле ал адам эмес, биз дагы ошондой ситуацияда болушубуз мүмкүн. Переворот болот. Бирок бизге өздүк жылыбыз келет дагы защита. Биз ошо менен чыгып кетебиз, коомдо билинбей. 9-жылдагы разрушение ушулбу? Анан жакында эле болуп аткан коомдо, өлкөдө болуп жаткан нерселерди көрсөк болот. Бирок Кыргызстанга 9-жылдын энергиясы иштеген жок. Кыргызстанда өсүүнүн энергиясы болот, потому что Кыргызстандын жеке жылы 9-жыл эмес. Дүйнө жүзүндө жанагы согуштар, карым-катнаштар, келишпестиктер, согуш ачуулар Марс планетасынын күчүндөгү 9-дун энергиясы иштеп атат да. Ошондой болуп кетет. Бул өтө кызык. Жеке жылды билип алса бул андан жакшы. Эмне үчүн биз жеке жылды билип алышыбыз керек? Ошол жылга менин максаттарым бар да. Максаттарым ишке ашчу жылымбы? Же мен койгон немемде ала турган нерсемди аламбы деген нерселер да. Жыл аябай жардам берет да. Ошон үчүн азыр жазып датаңарды жиберсеңер учурдан пайдаланып жакшы да. Гүлмайрам айтып кетпедиби, өздүк жыл депчи. Сиздин өздүк жылыңыз аркылуу сиз эмне иш аракет кылышыңыз керек айтып бере алабыз. Быйыл сиздин өздүк жылыңыз 9-жыл болсо, значит сиз жаңы нерсе ачканга болбойт. Эски нерселер эгер сиздики эмес болсо, значит ал нерселер завершается.
ар бирибиз планетанын таасири астында төрөлгөнбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өзүбүз аңдай албайбыз. Эмне үчүн бул жоош, эмне үчүн бул чапчаң, эмне үчүн бул кычык сүйлөйт, эмне үчүн бул муштумун көтөрөт? Ушул нерселерди түшүнүш үчүн биринчиден, экинчиден биз кайсы профессияда иштесек жакшы болмок эле. Эмне үчүн акчабыздын дайыны жок болуп атат, тапкан ташыганыбыздын берекеси жок болуп атат. Мына ушуну билебиз, бул миссия деп коет. Кай жакта биздин профессиябыз болуш керек эле, кайсыл жакка барсак биздин тапканыбыздын берекелүү болот эле. Мына ушул жагын үйрөнөбүз. Андан кийин биздин атыбыздын энергиясы эмнени берет? Биздин атыбыздын энергиясы руль, бараткан руль. Каяка баратсак, ошол атыбыздын энергиясы берет. Мисалы үчүн мен жана башта айтпадым, мен атым 4, значит отчужденность. Мен ушунча жасаган эмгегимдин баарын бир көмүскөдө жасашым керек да. Потому что менин башым ошону буруп атат ошол жака. Руль ошол жака буруп атат. Ошон үчүн сиздин атыңыздын энергиясы эң чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн 2 деген 6 деген аттагы адамдар булар бактылуу үй бүлө, ийгиликтүү иш деген болот да. Биз ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр атымды мына эми былтыр 6га өткөрдүм да. Эмне үчүн? Анткени ушун үчүн өткөрүп атам. Андан кийин бизде түстөрдүн энергиясы деп сиз жакшы суроо бербедиңизби? Кийимдин түсү эмне үчүн эмне маани берет депчи? Бизде аламда биз аламдын бир бөлүкчөсүбүз да. Алам бизди мындай бир кичинекей эле бир эме точкабыз да, биз алам үчүнчү точкабыз. Анан биз көрүнбөйбүз. Анан ошон үчүн биздин цветибиз бар ар бирибиздин. Алам бизди ошол цвет менен көрөт. Демек мен ошол өзүмдүн ылайыктуу цветим менен жүрсөм, өзүмдүн волнамда жүрөм да. То есть аламдан келаткан сигналдар, аламдан келаткан кабарлардын баардыгы өз орду менен болуш керек. Ал жакта өзүнүн закондору бар. Биз түшүнбөйбүз аны. Ошон үчүн именно ушу сүтсай илиминде бизге түстөрдү берип атат. Сенин түсүң ушул түстү кийсең, сен энергияң жакшы болот эле депчи. Көп нерсени кээде биз илгери апаларыбыз айтчу эле го. Эшикти кулаштаба дейт. Эмнеге десең, болбойт деп коет. Эмнеге деп сурасаң, болбойт деп коет да. Бул цвет деле ушу сыяктуу. Биз көп нерсени минтип келип болбойт деп коебуз, же болбосо ушундай кылсаң болот деп коебуз. Цвет да ошол сыяктуу болот атпайбы? Сен кызыл цвет кийсең, энергияң сонун болот, көтөрүлөт деген сөз да. Ушул эле. Анткени биз энергиябыз канчалык өйдө көтөрүлүп турса, энергия деген бул акча, энергия деген бул ден соолук, энергия деген бул жолуң ачылат деген сөз. Потому что биз энергиябыз төмөн болсо, биздин жолубуз дайыма жабык. Өзүнөн өзү эле өзүбүз жолубузду өзүбүз жаба беребиз. Башка киши жаппайт, өзүбүз жаба беребиз. Андан кийин биздин календар жөнүндө токтолсок, биздин өздүк жылыбызды билбей туруп иш кылганда, бул навигатор жок иш кылуу деген сөз да. Календар бул навигатор бизге. Оң жакка барсаң, азыр мынча метрден оң жакка буруласың, анан сол жакка буруласың, анан дальше деп көргөзөт атпайбы? Ошо календар менен кеткенде биздики бүт баары правильно последовательный действие менен кетет, ишибиздин баары. Туура болот. А болбосо биз навигатор жок баратканда мындай сокур киши кетип бараткандай эле кете беребиз. Анга түшкөндөн кийин түшүнөбүз, түштүк депчи. А календар бар болгондо биз уже заранее навигатор менен бараткандай сезсеңиз болот. Туура барасыз да. Бул курста мини разбор бар, белек. Бул курска келгендерге менден лично мини разбор болот. Мини разбор бир 15-20 мүнөт созулат. Ошондо сиз өзүңүздүн, балдарыңыздын мүнөздөмөлөрүн кыскача билип аласыз. Көп эле информацияны билип аласыз. Анткени сизде эмне үчүн деген суроо өтө көп болот. Жана дагы ошол өздүк календардын баасы 700 сом, эгер мындай сатып калсаңыз, 1 жылдын календары. Жана дагы сизге ушул курска келгениңиз үчүн менден лично ошол өздүк календарыңызды белекке берем, түшүндүрмөсү менен. Өзгөчө стрессте болгон адам, иши жүрбөй аткан адам, жанын коерго жер таппай аткан адамдар биринчи очередь ушул илимге келет. Бул илимге курсагы ток, жашоосу беймарал киши келбейт. Көпчүлүк учурда ушундай. Мүмкүн жашоосу беймарал, баардыгы жайында болгон адам келиши мүмкүн, алар экилер келиши мүмкүн. Экилер тубаса психологдор да. 4төр келиши мүмкүн, 4 менен 7. Булар изденүүчүлөр. Калган сандардын курсагы ток болсо келбей деле коет. Өзгөчө 3, 8, 6 дегендер башын оорутпайт. Анткени курсагы ток, кийими бүтүн, оокат жайы жүрүп атат, мунун мага кереги жок дейт. Өзгөчө кыргыздар мындай баардык нерсе бүтүп, такыр жол табылбай калганда издейт да, изденип баштайт. Көбүнчө ошолор келет бизге. Такыр жол таппай калганда, айласы курганда анан келишет. Эмне үчүн биз ушундай абалга чейин жетебиз? Анткени биз көп учурларда илимге маани бербейбиз. Илимге маани бербейбиз. Любой нерсени, мисалы үчүн, машинени деле биринчи окуп, анан право алып, анан рулга отурабыз да.
А биз жашоодо антпейбиз да. Жашоодо биз билбейбиз. Үйлөнөбүз, жайланабыз, көйгө тийебиз, аял алабыз, бирок дальше кантип жашашты билбейбиз. Толтура акчаларды табабыз, базарга барып алып, миллиондогон акчаларды табабыз, бирок аларды башкарганды билбейбиз. Анткени анын окуусун окуган эмеспиз. Ошол сыяктуу эле сүт сай илимин дагы билбей туруп, дальше жөн эле кете берген, бул жөн эле көзүн таңып алып жашаган деген сөз. Эгерде сиз бул жака келип алып окуп алган болсоңуз, болгон 3400 сомго сиз жолдошуңуз ким экенин, балаңыз ким экенин, кайненеңиз ким экенин, апаңыз ким экенин, алар эмнени каалап атат сизден, эмнени жогору көрөт, эң баалуу нерсе эмне? Мисалы үчүн бирөөсү үчүн акча баалуу, ага акча берсеңиз ал сизди жакшы адам деп ойлойт. А бирөөсүнө көңүл баалуу, а бирөөсүнө жөн эле комплимент айтып койсоңуз болду, учуп кетет. Ушинтип сиз ар бир адамдын өзүнүн тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. 9 башка адам 8 миллиард адамды 9 башка адамга бөлүп атпайбы? Топторго бөлүп атат. Демек ошолордун каалоосун билип аласыз. Ал каалоосу аркылуу сиз ар бир адамдын тилин билесиз. Жана 5 языков любви деген китеп бар го Чепмендин. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Бул деген эң чоң байлык да. Сиз башка адамдын тилинде сүйлөй алган, башка адамдын болун түшүнө алган, башка адамдын проблемасына ачкыч менен ачып бере алган. Демек сиз бул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда именно башка адамдардын дагы өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чече турган бир гана ачкычты табасыз. Бир ачкыч менен бардык көйгөйүңүз чечилет. Бардыгы. Биринин аркасынан бири чечилип кете берет. Бир эле санаа санын үйрөнгөндөн кийин экинчиси миссия, анан сфера, аттарыңыз, календарь, түстөр, жалпы бардык ден соолук жаатынан проблема болуп атат, ошонун баары ачылып кете берет. Мисалы үчүн сизде ден соолук жаатында проблема болсо, кулагыңыз дүңгүрөп, ооруп атса, башкалардыкы ооруган жок. Кээде күз болгондо эле жоолук салынып аласыз, эмне болсо кулагым ооруп атат дейсиз. А жаныңыз дагы ысып атат. Эмне жоолук салынып алдың дейт, түшүнбөйт. А көрсө, сиздин именно ушул санаа саныңыздагы сизге тиешелүү оору, башкача айтканда сиздин эң алсыз жагыңыз кулагыңыз. Ошону түшүнөсүз сиз. Эмнеге эле менин кулагым ооруй берет деп. Же болбосо, кээ бир адамдар инсульт, инфарктка жакын болот. Бардык адамдар эмес. Именно сиз жакын болосуз. А эмне үчүн сиз инсультка, инфарктка жакын экениңизди мына ушул курстан билесиз. Кээ бир адамдар ашказан ооруй берет. Баарынык оорубайт. Кээ бир гана адамдар ооруйт. Алар дагы түшүнөт эмне үчүн ооруп атканын. Кантип ошол ситуациядан чыгыш керекти дагы ошонун жол жобосун ушул сүт сай илими менен түшүнүп кетесиздер.